Matematika сабагы 2-нче класстар үчүн. Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан сабагыбызда кездешкенибизге аптан кубанычтамын. Баарыбыз сабакка даярбызбы? Анда балдар, колубузга дептер, калем сап алып, сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы 1-ден 100-гө чейинки сандарды эсептөө боюнча тест иштейбиз. Сабагыбыздын максаты математикалык билимдерибизди калыптандыруу жана өнүктүрүү. Кымбаттуу балдар, суроону жана бардык жоопторду кунт коюп окуп чыгып, туура жоопту тандагыла. Аягында жооптордун жыйынтыгын ар бириңер көрө аласыңар. Анда баарыңарга ийгилик каалайм. Бизге 10 тапшырма берилет. Ар бир тапшырмага 1ден упай жана жалпы убактыбыз 10 минута. Анда балдар, ойноп, математика сабагындагы билимибизди тест аркылуу текшерип алалы. Биринчи тапшырмадан баштайбыз. 5 ондук жана 3 ондуктун суммасы. Баарыбыз тапшырманы ойлонуп, туура жоопту белгилейбиз. Бизден бул жерге биринчи жооп 8 саны, экинчи жооп 80 саны, үчүнчү жооп 53 саны берилди. Баарыбыз колубузда дептерге жазып, туура жоопту белгилейбиз. Анда балдар, туура жооп 80 деп белгилейли. Силер өзүңөр белгилеген жооп менен мен жазган жоопту дал келтирип көргүлө. Бул жерде 5 ондук 50, 3 ондук 30, экөөнүн суммасы 80 болуп эсептелинет. Кийинки тапшырма 7 ондук жана 2 ондук сандарынын айырмасын табуу. Дагы бир жолу кайталайм. 7 ондук жана 2 ондук сандарынын айырмасы. Биринчи жооп 50, экинчи жооп 5, үчүнчү жооп 68. Кана баарыбыз өз алдынча эсептеп, туура жоопту белгилейбиз. Бул жерде 7 ондук 70, 2 ондук 20 саны, экөөнүн айырмасы 50 берет. Өзүңөр чыгарган жооп менен мен чыгарган жоопту салыштырып көргүлө. Кийинки тапшырма 1 ондук жана 8 бирдик жазылышы кандай? Бизде жооптор берилген. Биринчи жооп 48, экинчи жооп 32, үчүнчү жооп 18. Баарыбыз аракет кылып туура жоопту белгилейбиз.
Mında 1 onduk 10, 8 birdik 8, жазылышы 18. Мүмкін бұл учурда жоопторубуз туура эмес болуп кала турган болсо, анда биз тесттин аягында каталарды кайрадан текшерип алсак болот. Кийинки тапшырма. Жактары 1 сантиметр болгон квадраттын периметрин тапкыла. Квадрат деген фигураны баарыбыз өтүлгөн сабактарыбызда кездештиргенбиз. Квадрат деген кандай фигура балдар? Бардык тарабы барабар болгон фигураны айтабыз. Биринчи жобу 4, экинчи жобу 3, үчүнчү жобу 2. Квадраттын периметрин табуу үчүн биз квадраттын 4 жагын тең суммасын алабыз. Анда туура жобу 4. Өзүңөр чыгарган маселенин жобу менен мен жазган жоопту дал келтирип көргүлө. Кийинки тапшырма. 79 жана 34 сандарынын айырмасы. Жетимиш тогуз жана 34 сандарынын айырмасы. Бул жерге бизге биринчи жобу 45, экинчи жобу 99, үчүнчү жобу 55. Айырманы табууда биз 79-дан 34 санын кемитебиз. Туура жооп 45. Силерде да ушундай болдубу жооп? Азаматсыңар. Анда биз кийинки тапшырмага өтөбүз. 75 менен 25-тин суммасынан 29 санын кемиткиле. Бизде жооптор биринчи жобу 61, экинчи жобу 71, үчүнчү жооп 81. Бул маселени чыгарууда 75 менен 25-тин суммасын алабыз. Жыйынтыгы 100 саны келип чыгат. Андан биз 29 санын кемитсек 71 деген жооп келип чыгат. Бардыңар туура белгиледиңер деп ойлойм. Кийинки тапшырма. 89 саны менен 4 санынын суммасы. Бул тапшырмалар боюнча биз сабактарыбызда берилген маселелерди чыгарып жүргөнбүз. Бизде биринчи жобу 93, экинчи жобу 85, үчүнчү жобу 92. 89 санынан 4 санын кошсок, анда биздин жооп 93 саны келип чыгат. Азаматсыңар. Кийинки тапшырма. 64 санын алуу үчүн 48 санына канчаны кошуу керек? Биринчи жооп 16, экинчи жооп 17, үчүнчү жооп 15.
64 санын алуу үчүн 48 санына канчаны кошуу керек? Ал үчүн биз 64 санынан 48-ти кемитсек 16 жообу чыгат. Кийинки тапшырма. Катар санды тап. 47, 44, 41, 38. Андан кийинки сандын катарын улант. Бул жерде байкап атасыңар балдар. 47, 44, 41, 38 улам канчадан кем отурат? Бул жерде биринчи жооп 36, экинчи жооп 35, үчүнчү жооп 37. Туура жооп 35 деп белгилейлер. Азаматсыңар. Биздин акыркы тапшырмабыз бакка алгач 45 кара өрүк, андан кийин 9 алма бак отургузулган. Бакчага канча бак отургузулган? 45 кара өрүк жана 9 алма отургузулуптур. Жалпы канча бак отургузулду? Биринчи жооп 53, экинчи жооп 36, үчүнчү жооп 54. Анда биз 45 кара өрүккө 9 алманы кошуп алсак, 54 деген жооп келип чыгат. Баарыбызда жооп ушундай чыктыбы? Анда биз белгиленген жооп бар акчабызды дагы бир жолу карап, туура жооптун жыйынтыгын көрөбүз. Мына балдар. Туура жооп 9. Берилген тапшырманын 90%-ин аткардык. Топтогон упайыбыз 9. Мында да 90% алдык. Алган бабыңар 5 деген баа болду. Азаматсыңар балдар. Берилген тапшырмалардын бардыгын туура аткардыңар. Бирок бул жерден биз бир тапшырмадан ката кетирдик. Бул мынакей. Бизге бир тапшырма ката экендиги көрүнүп турат. Андыктан биз өзүбүздүн билимибизди бекемдөө үчүн кайсыл жерден ката кетиргендибизди үйдө олтуруп кайрадан башынан көзөмөл жүргүзөбүз. Кайсыл жерде ката кетирген болсок, мына ошону туура иштеп, менин WhatsApp номериме жөнөтүп коесуңар. Биздин бүгүнкү оюн сабагыбыз жактыбы балдар? Азаматсыңар. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта болгула. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.